Саламатсыздарбы урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бул чыгарылышта мен сиздерге жыландар тууралуу кызыктуу 10 маалыматты айтып берем. Эгер сиздерди жаныбарлар тууралуу маалыматтар кызыктырса, анда подписаться кнопкасын басып, биздин каналга жазылыңыздар. Коңгуроо баскычын басып, эң кызыктуу маалыматтарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Top 10. Байырдан эле жыландар сүрдүү жана байлыкка жакын келишет. Жыланды бир көргөндө баардык эле адам сактануунун жолун издешет. Бул сактануу жыландын чабуусуна сактаганы менен алар тууралуу изилдөөнү кыйла кечиңдеп, изилдөөлөр ийгиликтүү ачылыштарга алып келди. Биринчи маалымат. Жыландар тили менен чыгабы. Жыландар ар дайым кооптонгондо тилин көргөзүп адамдарга коркунуч жараткандыктан биз тили менен чыгат деп ойлойбуз. Чындыгында андай эмес. Жыландар тиши менен тиштеп, уусун чачып жиберишет. Тилин такыр башка нерсе үчүн колдонушат. Ал эми экинчи маалымат. Жыландар сүт ичеби? Көптөгөн уламыштарга таянсак, үйдөн жылан чыкса актык бер, сүт же уун дегенди угуй эле жүрөбүз. Бирок сүттө лактоза көп болгондуктан жыландар сүттү сиңире алышпайт. Эгер ичип алса, анда жыландар өлүп калышы да мүмкүн. Үчүнчү маалыматыбыз. Жыландар тилин эмне себептен колдонушат? Башта айтканыбыздай эле жыландар тилин чабуу үчүн колдонбойт. Кызыктуусу, жыландар жытты тили менен билишет. Сезүү органы да тилинде жайгашкан. Андыктан тилинин жардамы менен олжосун жыттап жана кай жерде экенин сезип таап жей алышат. Ошондуктан ар дайым тилин соймоңдотуп жүрүшөт. Төртүнчү маалымат. Көптөгөн жыландар уулуу болот. Бул маалыматта чындыкка дал келбейт. Анткени 2500гө жакын жыландын түрү болсо, анын 400 түрү гана уулуу болуп эсептелет. Эң көп уулуу жыландардын 72 түрү Түштүк Американы байлашат. 9 түрү Европаны, калган түрлөрү Австралия, Борбордук Африка, Түштүк Чыгыш Азия, Борбордук жана Түндүк Американы байлашат. 5. Жыландардын уусун алып коопсуздандыруу. Бул чынында эле туура маалымат. Бул жыландын тишин жулуп салуу менен аны уудан арылтып салса болот. Бирок тиштери кайра өсүп чыкканга чейин. Анткени жыландардын тиштери өсүп чыгууга жөндөмдүү. Бул учурда жыландар катуу ооруп калуусу мүмкүн. Себеби уусун сыртка чыгара албагандыктан. Ошондой эле жыланды эч бир адам өзүнөн кеткис кылып өзүнө үйрөтө албайт. Себеби адам канчалык жыланга кам көрбөсүн, сиз жылан үчүн бир гана жылуу дарактай гана урдуңуз болот. Ал эми 6 маалымат. Жыландар кимдерге кол салат? Биз ойлойбуз, жыландар көргөн адамга эле кол сала берет. Жыландар көргөн адамга эле кол салбайт. Сизге жылан үнүн чыгарып ишарат көргөзсө, анда жылан мага тийишпе, менден алыс бол дегени. Эгер сиз алыс турсаңыз, ал өз жанын коргоо үчүн сизден алыска качат. 7 маалымат. Жыланга эт берип тойгозуу. Жок, бул маалыматта толугу менен туура эмес. Анткени жыландын кээ бир түрлөрү бака, балык жесе, кээ бири курт кумурскалар жана чычкан жеши мүмкүн. Ал эми жыландардын падышасы болгон кобра жыланы жыландын башка түрлөрү менен азыктанат. 8. Жыландар эмнеге күнгө кактанышат? Баарыбыз билгендей эле жыландар музда кандууларга киришет. Алардын денесинин температурасы айланасынын температурасына көз каранды. Ошондуктан алар күнгө кактанып, жатууну жактырышат. 9. Жыландардын денесин былжыраак болобу? Биз көргөндө ошондой сезилет. Жок, жыландардын денеси тескерисинче тегиз, жалтырак жана жагымдуу болот. Ошол себептен анын терисинин бут кийим, сумка жана башка кийимдерди жасашат. 10 маалымат. Жыландар даракка оролуп чыгабы? Көптөгөн сүрөттөрдү көрөбүз. Анда жыландар даракка оролуп чыгып бара жатканын көрөбүз. Жыландардын даракка оролуп чыгып баратканын сүрөттөн гана көрүүгө болот. Бул туура эмес маалымат. Анткени жыландар даракка түз бир багытта чыгууга жөндөмдүү. Андыктан оролуп чыгышпайт. Ошол менен менин бүгүнкү материалым аяктады. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Эгер бүгүнкү чыгарылышым сиздерге жаккан болсо, класс баскычын басыңыздар.